Экинчи класс тарбиялык саат башталгыч класс мугалими Жусуп Ахматова Саадат. Элдик макалдар. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат. Эл ичи өнөр кенчи. Өнөрлүү өлбөйт. Өнөрүң болсо өргө чап. Балдар, бул макалдардан силер эмнени байкадыңар? Ооба, өнөр деген сөз жөнүндө кеп болду. Бүгүн биздин өтө турган жаңы темабыз өнөр үйрөнүү бул кесип тандоо. Сабактын максаты: окуучулар түрдүү кесип боюнча маалымат алышат жана алардын аткарган кызматы менен таанышышат. Кесипкөй адам болуу үчүн иштерман болууга үйрөнүшөт. Иштерман деген сөз өзү эмнени түшүндүрөт? Иштерман деген сөздүн мааниси кандай? Бул сөзгө кыскача кайрылып кетсек, иштерман эмгекчил же өз ишин сүйгөн адамды иштерман деп айтууга болот. Ар бир адам жашоосунда эң жоопкерчиликтүү кадам бул келечектеги кесип тандоо. Ошол кесипке жетүү өзүңөрдүн үстүңөрдөн көп иштөө зарыл. Дайыма билим деңгээлиңерди тереңдетип, алдыга умтулуу гана керек. Бекеринен айтылбаса керек, өнөр үйрөнүү бул кесип тандоо деп. Бирок кесип тандоонун эң оору бул өзүңөрдүн каалооңордо. Эгерде адамдын шык жөндөмү болбосо, эч качан ошол тандап алган кесибин да иштеп кете албайт. Ал адамда ошол кесипке байланышкан өнөрү болуш керек. Кээ бир балдар кичинесинен эле мектеп босогосун аттаганга чейин жөндөмдүү келишет. Бирок ар бир бала адамдын кулк мүнөзү бир өнөргө шыктуу болот. Ошол шык жөндөмүңөрдү туура пайдаланып, көп ийгиликтерге жетишиңер керек. Ийгилик эч качан сени кубалап келбейт. Ошол ийгиликке жетиш үчүн тынымсыз аракеттенүүнүн үстүндө болуу. Өнөр пайдалана албаган адам кандайдыр бир жансыз сүрөткө айланат. Өнөр бул байлык. Эгер акылдуу, даанышман болом десең, өнөрлүү болууну көбүрөөк ойлон. Өнөрдүн арты менен сый-урматка жетесиң. Силер билген кесип ээлери мугалимдер, врачтар, милиционерлер, ырчылар, чабандар, тигүүчүлөр өздөрүнүн ишин мыкты билишет. Ошондуктан алар элине, өз мекенине кызмат кылып пайдасын тийгизет. Силер дагы кичине мезгилиңерден баштап өнөр үйрөнүүгө аракеттенгиле. Ошол өнөргө кызыккан болсоңор, ал өнөр силерден эч качан качып кутула албайт. Ал эми үйрөнгөн өнөрүңөргө карап кесип тандооңорго оңой болот. Өнөрлүү өлбөйт деген макал бекеринен айтылбаса керек. Жакшы болуу аста-аста. Зерикпегиле, талыкпагыла, коркпогула. Ошондо гана биз жаркын келечегибизди кура алабыз. Эң башкысы иштерман болгула. Жыйынтыктоо. Кесип ээлеринин аткарган кызматы жөнүндө эмнелерди билесиңер? Силердин кандай өнөрлөрүңөр бар? Үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн өнөрүңөр жөнүндө дилбаян жазып келгиле.